Саламатсыздарбы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктардын түшкү чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Каникулдан жаңы эле келген Жогорку Кеңештин депутаттары кайрадан тарап кетишти. Буга айланыштуу чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Эл өкүлдөрү 2 октябрга чейин шайлоочулар менен жолугушат деген негизде тараганы менен басымдуу бөлүгү үгүт иштери менен алектенишет. Бүгүнкү жыйында 6-чакырылыштын акыркы отуруму десе да болот. Бирок ага депутаттар толук курамда чогулган жок. 20-га жетпеген парламентарий гана келди. Алар түшкү саат 1-ге чейин эл аралык макулдашууларды ратификациялоо боюнча 10дон ашуу мыйзам долбоорун карап, көбүнчөсүн талкуусу жок эле 3 окууда колдоп салышты. Парламентарийлер тараганга шашылыштыбы, коронавирустун болжолдуу 2 толкунуна карата кандай даярдыктар көрүлүп жатканы боюнча өкмөттүн маалыматын угууну да каалашкан жок. Жыйынга премьер-министр Кубатбек Бороновду чакырып, сырттан келген насыялардын коротулушу боюнча маалымат угуу сунушу колдоо таппай калды. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңешке жаңы келген 7 депутат бүгүн ант берип, расмий түрдө жумушка киришти. Мен Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарымдуу Кыргыз Республикасынын конституциясын өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын сактоого, коргоого ант беремин. Кыргызстанда шайлоочулардын саны 3,5 миллионго чукулдады. Бул бүгүнкү күнгө алынган маалымат. Шайлоочулардын тизмеси Тизме чекит gov.chekit KG мамлекеттик порталына жайгаштырылды. Жарандар бул сайт аркылуу өздөрүнүн тизмесин тактап алса болот. Алынган маалыматтар боюнча 2015-жылы 6-чакырылыштагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу быйылкы саясий өнүктүккө катышууну каалагандардын саны 600 миңге көп. Бул жолку Жогорку Кеңешке шайлоону өткөрүүгө дээрлик 723 миллион сомдой сарпталат. Бул тууралуу маалымат жыйынынын жүрүшүндө вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоо комиссияларынын чыгымдарына жумшала турган акча өлкө бюджетинен бөлүнөт. Учурда каражат боюнча эч кандай маселе жок дейт аткаминер. Парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысы болуп дайындалган Акрам Мадумаров саясий өнүктүккө карата жапырт каттоого туруп жаткандар тууралуу да сөз козгоп, аларга карата чара көрүлө турганын эскертти. Массалык пропискага тургузуу иштери болуп кетпеш үчүн айрыкча бир үйгө же турак жайга 10дон ашык адамды прописка кылууга жол бербөө максатында 2004-жылдын 4-декабрындагы Кыргыз Республикасынын жарандардын жашаган жана барган жеринде каттоону жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө жобо боюнча өкмөттүн атайын буйругун чыгардык. Эгерде мындай учур катталса, каттоо кызматынын кызматкери дароо жергиликтүү өз алдынча башкаруу ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана борбордук шайлоо комиссиянын системдүү администраторуна кабар жиберет. Россияда Кыргызстандын жарандары үчүн 11 шайлоо участкасы бекитилди. Бул тууралуу аталган өлкөдөгү элчиликтен билдиришти. Демек, Россиядагы мекендештер ошол жактагы шайлоо тилкелеринен добуш бере алат. Алгачкы 2 шайлоо участогу Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилигинде жайгашкан. Мындан тышкары Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Сургут шаарларындагы элчиликтин кеңселеринде кыргызстандык жарандардын добуш берүүсүнө шарт түзүлдү. Азыркы тапта өлкө сыртында 44 шайлоо тилкеси бар. Чет жерде жүргөн жарандарыбыздын шайлоо укугун камсыз кылуу үчүн Тышкы иштер министрлигине 10 миллион сом бөлүнүп берилгени маалымдалды. Жогорку Кеңештин депутаты болуп иштеп келген Тынчтык Шайназаров борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп дайындалды. Парламенттеги көпчүлүктүн коалициясы сунуштаган Шайназаровдун талапкерлиги бүгүнкү жалпы жыйында каралды. Жыйынтыгында аны 81 депутат колдоп, 4-төө каршы чыкты. Тынчтык Шайназаров буга чейин БШК мүчөлүгүнөн кеткен Назарали Ариповдун ордуна келди. Ал эми Арипов Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалыша турганын билдирип, өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Шайлоого карата прокуратура органдарын даярдоо боюнча өзүнчө штаб түзүлдү. Ал башкы прокуратурада пайда болот. Ушул сыяктуу штабтар республиканын аймактарындагы прокуратураларында да түзүлгөн. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдан билдиришти. Аталган штаб жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана интернеттеги маалыматтарды көзөмөлдөйт. Ошондой эле келип түшкөн арыздар жана кайрылуулар мыйзам талаптарына ылайык каралууда. Киши колду каза болгон кытайлык ишкер Вуфур Абдрахмандын өлүмү боюнча кылмыш иши сотко өттү. Мындай маалыматты Бишкек шаардык милициясы тастыктады. Ага ылайык бул ишти Сырлов райондук соту 23 июндан бери карай баштаган.
Эске салсак, Ордо каладагы Мадина базарында соода кылган Вуфур Абдырахман былтыр октябрда дайынсыз жоголуп, туура 2 жумадан кийин анын жансыз денеси Нарындын Кочкор районунан табылган. Көп узабай укук коргоо органдары ишкерди уурдап, өлтүрүүгө шектелген 8 жаранды кармаган. Алардын арасында мурдагы милиция кызматкерлери менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандар да болгон. Быйыл 10 июнда ишкер Вуфур Абдырахмандын өлүмү боюнча тергөө иши аяктап калганы маалымдалган эле. Коронавирус пандемиясынан улам Москва шаарынан келе албай калган мигранттарды Кыргызстанга жөнөтүү үчүн чартердик каттамдын кезексиз тизмесине жардам берүүнү убадалап, акча чогулткандар кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен кабарлашты. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, анын жыйынтыгы боюнча элден акча чогулткан 12 жарандын 20 алдамчылык фактысына тиешеси бар экени аныкталды. Алардын кылмыштуу иш-аракеттеринин натыйжасында жабырлануучуларга баш аягы 435.700 рубль өлчөмүндөгү материалдык зыян келтирилген. Аталган фактылар боюнча Россиянын мыйзамдарына ылайык 3 кылмыш иши козголду. Бирок жабырлануучулардын көпчүлүгү аларга келтирилген материалдык зыяндардын орду толтурулуп берилгенден кийин кайра тосмо арыз жазып беришкен. Мындан улам 11 факт боюнча укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ишин ачуудан баш тартылган. Эми коронавирус боюнча көрсөткүчтөргө токтолсок, өлкө боюнча COVID-19 вирусунан айыккандардын саны 39 миңден ашты. Бул жалпы ооругандарды эсептегенде 88,8%ды түздү. Акыркы бир суткада 279 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылганы маалымдалды. Ошол эле убакта вирус илештирип алгандар да болууда. Бир күндө 99 жаңы учур катталды. Ооруга чалдыккандар Баткен жана Жалал Абад областтарында көбүрөөк экени байкалууда. Эки аймакта тең 20 адам инфекцияга кабылганы аныкталды. Ошондо өлкө боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 44.135ке жетти. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев акыркы бир сутка ичинде коронавирустан каза тапкандар болбогонун билдирди. Өткөндө алып туруп ушул 1 миллион калкына эсептелген жанакындай өлүм учурларын алып караганбыз. Ошондо деген бизде COVID-19дун лабораториялык жол менен тастыкталган учурларынан эсепке алганда 40 деген көрсөткүч менен өткөндө салыштырганбыз. Жалпы алып карай турган болсок, лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиология менен тастыкталган учурларды алганда бизде көрсөткүч 162 болуп эсептелинет. Демек, ошол жерде COVID-19дун лабораториялык тастыкталган учурлардан каза болгондордун жанакындай саны көрсөткүчү действительно 4 эсеге азыраак болот. Президент өлкө аймактарына болгон жумушчу сапарын улантууда. Бул жолу мамлекет башчы чүйдү кыдырып чыгууну туура көргөн. Алгач дегенде эле өлкө жетекчиси Жайыл районуна барды. Ал жактагы Ак Башат айыл өкмөтүнүн мисалында жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишмердигине санарипти киргизүүнүн жүрүшү менен таанышты. Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору Рыскулбек Осмоналиев санарип аймак жана кызмат автоматташтырылган системалар менен тааныштырды. Учурда мунун жардамы менен үй бүлөлөрдүн курамын жана жашоо деңгээлин баяндаган чарбалык китебин электрондук түрү түзүлгөнү белгиленди. Азыр 852 үй бүлөнүн маалыматтары бул системага киргизилгени белгилүү болду. Мына кээ бир жерлерде ушу бир пара кагаз алыш үчүн дагы справка алып келдик. Элдин баары жүрөт да тегерен. Канчадан Кыргызстан боюнча канча паспорт алам деп, ЗАГС жана күбөлүк алам деп. Даже мына соттолгон эмесинде справка алыш үчүн да, кагаз алыш үчүн да бир айлап иштеп турган эле болгондо. Ошонун баары жок болуш керек да. Бунун баардыгы тең мамлекеттик органдар өздөрү кызмат көрсөтүш керек. Адам тырпалаш керек, келип бирөөнү кагаз алам деп жалдырабаш керек. Кыргызстандагы кинотеатрлар 25 сентябрда ачылышы мүмкүн. Мындай сунушту Маданият, маалымат жана туризм министрлиги киргизүүдө. Бирок акыркы чечим республикалык штаб тарабынан кабыл алынат. Бул маселе жакынкы арада жыйында каралышы күтүлүп жатыптыр. Маалыматка караганда, Ордо каладагы кинотеатрлардын ачылышы өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша болот. Бул арада бир катар санитардык гигиеналык талаптар иштелип чыгат. Мындан кийин гана аларга иштөөгө уруксат берүүнү карашат. Буга чейин Бишкек шаарындагы кинотеатр ээлери 2 сентябрдан тарта иштөөгө уруксат берүүнү өтүнүшкөн эле. Эске салсак, март айында карантин жарыялангандан кийин бардык кинотеатрлар жумушун токтотуп, ошондон бери иштебей эле болчу. 31 август көз карансыздык күнү жана эл аралык класстагы Азия Молл соода борборунун туулган күнү. Ал 3 жыл мурда шаар тургундары жана коноктор үчүн өз эшигин ачкан. Бул убакыт аралыгында көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгонго жетишти.
Анткени бул жакта ыңгайлуу эс алууга жана жагымдуу соода кылууга бардык шарттар түзүлгөн. Кардаралар үчүн акысыз унаа токтотуучу жай да бар. Азия Молл соода борборунда көптөгөн брендтер бар. Алар Puma, The Same, De Facto, Next, Incanto, Econica. Азия Молл соода борбору жыл сайын кардарлар үчүн белектерди тартуулап келет. Ошондой эле сынактар жана концерттер да өткөрүлөт. Мындай майрамдык иш-чарага Пит Сатоу, Сагдиана, Мирбек Атабеков сыяктуу ырчылар чакырылып, алар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Быйыл Азия Молл соода борборунун 3 жылдыгына карата фотосынак уюштурулуп, ал онлайн режимде өткөрүлдү. Анда iPhone 11, Apple Watch 5, AirPods 2 ойнотулуп, жеңүүчүлөр аныкталды. Аталган соода оюн-зоок борбору пандемия маалында коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл бурууда. Андыктан кардарлар Азия Молл соода борборуна кирүүдөн кооптонбой эле койсо болот. Анткени бул жакка келгендердин баары маска менен киргизилүүдө. Сиздер жаңылыктардын түшкү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.